Дүйнөлүк агымга жараша интернет мейкиндиги кеңири кулаш жайып, бардык маалымат булактары социалдык тармактар аркылуу болуп турган чакта кыргыз тилин жайылтуу эбегейсиз зор эмгекти талап кылат. Бүгүнкү күндө интернетте 4,5 миллиард сөздүгү менен англис тили биринчи, 1,5 миллиард сөзү менен орус тили экинчи орунда турат. Дүйнөнүн 80% англис тилинде интернет колдонот. Кыргыз тилин унутпаганга аракет кылам. Көптөгөн терминдер бар, ошолорду да унутпаганга аракет кылам. Азыр ушул университетте орусча окуганга карабастан интернеттен дагы китептерди дагы кыргызча окуганга аракет кылам. Кыргыз тилин негизи мен TikTok баракчалардан үйрөнөм. Анткени дегенде азыр болсо Кадам, Курчак, жана башка Эрик Абдыкалыковдор азыр жакшы Play Market'ten жакшы эмелерди чыгарып башташты, приложенияларды, чтобы кыргызча үйрөнгөнгөчү. Азыр интернет баракчаларда, TikTok'то, Instagram'da, мессенджерларда, приложенияларда азыр бүт баары кыргызча эметип баштады го. Тренд болуп баштады. Ошондуктан аяктан да көп нерсени үйрөнүп атам. 2014 жылдан бери кыргыз тилин смартфонго киргизип кеңири колдонууга шарт түзүү максатында Улутсофт долбоору башталган. Азыркы тапта Google'дан издегенде кыргыз тилинде 80 миңдей гана макала бар. Көп тиркемелер кыргыз тилинде болгону менен аны колдонгондор аз. Чөнтөгүбүздөгү телефондорду кыргыз тилинде программалык аппараттарды кыргыз тилинде жүктөп колдонуп баштасак, бул жалпы ушу интернеттеги кыргыз тилиндеги статистиканы өйдө көтөрөт дагы. Ошол компаниялардын ушул продуктыларды чыгарган Google, Microsoft сымал компаниялардын кыргыз тилинде продуктыларды да мындан кийин чыгарганга шарт түзүп берет деп ойлойм. Эне тилде сүйлөп, аны жайылтууда жаштардын ролу зор. Андыктан окуу жайларда WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter'де кеңири колдонулган тиркемелер кыргыз тилинде болгондой стартаптар керек. Традициялык жол менен, методдор менен отура бергенде жаштар болсо алдыга кетти. Өзүңөр айткандай, азыр бардыгы тең санариптештүү ошол жаатта жүрүшөт да. Биз да ошол багытта бир эки долбоорду жана эки долбоордун бири ошол убакта өнүктүрсөк деп атабыз. Тилди интернет айдыңында кеңири колдонууда Кыргызстан артта экени талашсыз. Ал үчүн социалдык желелерден баштап илимий, көркөм жана публицистикалык стилдеги бардык маалыматтар Google, Wikipedia сыяктуу гиганттык маалымат булактарында жетиштүү болууга тийиш. Учурда дүйнө жүзү жасалмай интеллектке өтүп жатканда кыргыз тилин пропагандалоодо артта калбашы керек. Үндү текстке айландыруу, текстти үнгө айландыруу, семантикалык анализди жүргүзүү, анан синтез ишин баштап атабыз азыр. Ушунун бардыгы мамлекеттик программанын алкагында жүрүп жатат. Эми ушуну колго алып, мына бүгүн Жусуп Баласаган атындагы улуттук университетибиз өзү колго алып, атайын ошол багытта практикалык конференцияны өткөрүп аткандыгынын өзү абдан чоң символикага ээ. Дүйнөдө 7 миңден ашык тил болсо, анын 3 миңдейи жоголуп кетүү коркунучунда. Эне тилди замандын агымына жараша жайылтуу жолдорун кеңейтүү үчүн бала бакчадан баштоо керек дешет эксперттер. Аны коомдо кеңири колдонуу кийинки муундарга калтырууга өбөлгө болот. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.